Мындан баарына адвокат кызга аябай баа бердим. Атын унутуп калгам, фамилия аты жөнүн айтып атты. Молодецсиз экен. Адвокаттар ушундай болсо иш оң болот. Адвокаттар ушундай ак эмгеги менен көрдүңбү? Адамдын ким экенин билип актап атат. Таламын талашып атат. Эртең тигилерге биз арыз жасабыз, оң албайбыз деп атат. Мына кээ бир адвокат бүттүм деп басып кетмек. Бул карачы кандай. Бу дагы элдин жакшы адам экенин билип, жакшы кызматын өтөп, ишин ийгиликтүү кылды. Мен ошо адвокатка аябай миңгирден ыраазымын, ушубузга өмүрү узун болсун. Бир жамандык көрбөсүн да оорубасын. Кайда жүрсө ак жол, ден соолук, балалуу болсо балдарын урматчылыгын көрсүн. Ата энесинин маңдайында ушундай ак эмгеги менен иш кылып, ата энесинин жүзүн жарык кылып, ата энеси сүйүнгөн кыздан боло берсин. Амин. Мен ошо адвокатка аябай ыраазы болдум. Таңыр адвокаттын баары ушундай болсо гана. Карпбек Улукбектин Кыргызстандагы эң белгилүү жана адамдарга ушунчалык коомго абдан пайдалуу иштер жасаган инсан болгондуктан жана булардын Карпбек Улукбектин такдыры адамдардын тынчтануусун жана ушунун баардыгын тең болуп жаткандыгына байланыштуу урматтуу тергөө судьясы сот адилдигин жүзөгө ашыра турган Ички иштер министрлигиндеги кызматкерлеринин соттук контролду жүргүзө турган Республиканын атынан чечим чыгара турган сөзсүз. Ошондуктан ушинче турган элдин мындай нааразычылыгына туудурбастан ким кааласа видео жаздырууга уруксат берүүнүздү суранам. Эгерде бул видео жаздырууга уруксат берүү бул дагы сиздин мындай соттук статусуңуздун өзүңүзгө статусуңузга ылайык экенин да көрсөтүп алат деп ойлойм. Анткени сиз деген азыркы учурда видео жасасманы тартпа койгон деген күндө дагы баары бир деле видео жаздыруу жазыла бериши мүмкүнчүлүк жаратат. Анткени